Арбаңыздар көрөрмандар, бүгүн Сокулуктун Мурас жылкы чарбасында мен деген аргымактардын көргөзмөсү өтүп жатат. Бул жерден сиздер мондой болгон тулпарлардын алдыңкыларын, мыктыларын көрө аласыздар. Кандай гана Кыргызстандагы келишимдүү тулпарлар, аргымактар, асыл тукум жылкыларды, оор салмактагы аргымактарды сиздер аламан улактардан, көкбөрүдөн көрүп жүргөн улактар, аттарды алдыда кенен көрсөтүп беребиз. Жазга жаңасы болот. Жазга жаңасы болот. Бою 170, жок 65 чыгат уровенде азыр. Уровень менен. Атасы Орловский, энеси Пол Тяжеловес. Азыркы жылда үйрөтүлдү бул. Только үйрөтүлдү, менелип. Кулун кезинен өзүнүн айдын болчу, Нижний Чүйдө. Кулун кезинен көрүп жүрүп анан башка адамга өтүп, анан кайра мага өтүп да бул. Кулун кезинен өзүм көрүп чоңойгон. Бою 1.70 деп атпайсыз? 1.70 кайсы жерде могу жалынан эсептейсиздерби? Жалынан эсептеди, 65 чыгат уровень азыр. Уровень 65 чыгат, 65 чыгат. Жакшы. Үйрөттүк, жоош азыр жакшы. Минесиздер, буну улакка чапкан болобу же болбойбу мындай аттарды? Чапкан азыр уже суутаз болот уже. Жакын карада болот уже. Суутуп чапса болот, Бул кандай? Катуу чуркайбы, эмнеси менен өзгөчө бул аттын? Өзүнүн весине жакшы чуркайт. Күлүктүгү өзүнүн весине жакшы чуркайт, аябай. Берки тяжело вестер ошоп чуркайт мындай, күлүк жакшы. Эмне берип багасыңар, мисалы үчүн? Көп жейби бул аттар башкалардан караганда? Жейтем, жегенде кандай? Бир пресс бир күн кетпейт да. Бир пресс ашып калат бир күнөнчү. Бирок жем да бересиздер да? Жем беребиз. Канча килограмм кетет күнүнө? Башында 12 килограммга чейин жеди. 13 килограммга чейин. Азыркы учурда 4-5 килограммга чейин жейди азыр. Түшүрүп койдум азыр. Сууканга байланыштуу. 4-5 килограмм. Жакшы эле, кечке ушу менен карайсыздар. Муну дагы жылкыны караштап өзүнчө бир жаш баланы карагандай болсо керек. Ушундай, түнү саат 2-де чыгасың, 1-де чыгасың, кантарасың дегендей. Өзүнүн түшү бар да. Ат жакшы нерсе бирок. Сиз ушул эле барбы же башка да жылкыларыңызды карайсызбы? Ушул эле менде. Менде бар болчу, былтырлар кармаган, сатып бердим баарын, ушул калды. Ушул. Бул баасы канча экен? Баасын билбейм. Сурагандар болду, алайын деп, канча баа сунуштап көрүштү? Сурагандар болду. Мындай конкретно эме кылган жок да, соода кылган жок ачык эле. Машина алмаштырасың дегендер болду. Это жеребец фрисской породы, он привезен из Нидерландов. Ему сейчас 4 года. 4 года? Вот, в росте он 172 сантиметра, это достаточно высоко для фрисской породы. Они в среднем идут 165 в холке. А это уже идет, получается, новый тип. У нас в Кыргызстане очень мало таких лошадей. У нас вот получается шеф, он любитель данной породы, и вот из-за этого он привез их сюда. А так их здесь у нас особо не встретишь. Вот. Сколько у вас есть таких пород? У нас на данный момент на конюшне 3 лошади такие. Вот 2 жеребца мы привезли их сюда, и кобыла еще. Вот, до этого было еще, но мы их продали. Вот. Продали? И привезли. Если не секрет, а сколько стоят такие? Ну, начинается от где-то 15 тысяч долларов и уже в зависимости от экстерьера, от роста. Вот, там много факторов для цены. А, например, вот такие лошади сколько стоят?
Ну, допустим, Гламура на прошлой выставке за того жреца предлагали $50 000, но хозяин не отдал, потому что он очень любит его. Вот. А этот, ну, в районе 15 где-то он стоит. Он помоложе, а тот уже просто постарше и повыше. Урматтуу көрөрмандар, мына ундай. Да, да. Так. Не нервничай, О, все не хорошо. нервничай. Всё, жакшы. Болду. Всё, кетебиз азыр. Тихо. Ушундай жаңасы, жазда жаңасы болот экен ушул жылкы. Бул жаңасы болот экен, ушундай чоң турган фриз деген порода, баалары 15 000ден ары башталат деп жатат. Бунун да ар жакта дагы дагы ушундай породадагы жылкы турат. Вместе, да, они вы привезли? Ну да, они братья. Братья. Ну, классно. Гасанов Ибрагим аттуу ушул жакка алып келип, ушу жылкыларды багат экен. Эгер кимдеги ушундай фриз жылкысына фриз тукумундагы жылкыларды бакканга, алганга кызыккан болсо, ушулар менен байланышсаңыздар болот экен. Ой, Это он просто имеет команду и пытается хоть что-то показать. Ножку. Вот, молодец. Другую. Молодец. Вот. Учрашайны хочет поздороваться. Ноги длинные просто. Вот, хорошо. Дай другую. Вот, молодец. Все. Он просто долго стоим, думает, что надо уже что-то показать, что умеет. Да, молодец. Вот мына уровеньди тууралаш керек да, мына. Уровень туура келиш керек. Уровень тууралаш керек. 1.73 болду бой. 1.73 болду, өркөчкө чейин. Өркөчкө чейин кийин. 1.73. Андан кийин дагы эмнесин өлчөйсүз? Узундугун, длина. Узундугун өлчөйбүз. Төшкө чейин. Карап кой. Маалы. Бул 65 экен, бул 1.65. 1.60. Узундугун эсептегенде кандай? Бул төшүнөн куйругуна чейин, ооба. Куйругуна чейин. Куйругу бүткөн жерге чейин, ооба. Азыр эмнесин өлчөп атасыздар? Бул төш. Апат күрү төш. Төшүн, 92? 92. 1.92. 1.92 чыкты төшү. Бул эми туяк эме ширак деп айтылат. Бүткүн жоон. Туягынын жоондугу. Канча чыкты? 21. Буну менен эмнесин текшерип атасыздар? Бул Кыргызстанга келгенде ошо чип менен келет да. Ошо чибин текшеребиз ошону. Кээ бирөөнүндө чиби болбойт, кээ бирөөнүндө чиби болот ошол. Мойын. Мойын өйдөрөөк текшерет. Нар жагында. Уш бер жагы. Я, отуруп коелу. Жок экен. Чиби жок бекен? Ооба, чиби жок экен. Чипти эмнеге тагат буларга? Булардын каттоодон өткөнү. Каттоодон өткөнү? Каттоодон өтүшүнө атайын чипти тагышат. Ошентип сынакка катышчу аргымактарды каттап, бойлорун ченеп алгандан кийин чабандестер көргөзмөгө алып чыга баштады. Бул күнү тай, кунан, бышты жана байталдардан тарта асыл тукум жылкылардын түрлөрү келиптир. Оор салмактагы көркөмү көз тайгылткан аргымактарды, аламан улакта чабуулчу туягынан чаң чыккан тулпарларды да көрө алдык. Мыкты делген жылкыларды 5 адамдан турган калыстар тобу сынынан өткөрүп, алдыңкы 3 орунга байгелерди ыйгарышты. Это классно, да, порода. Замзы. 3, 5, 4. Atın diye bakalım. Ha. Gelmeyen gelmedi iki destek hatta. Gelme kayıt al. Hurriyet. Şöyle gele. Afat Gülge. Ha ya Afat Gülge. 5. Молодец. Var 5.
Жылкыны сүйгөн адамдар ушундай болот, карасаңыздар, мындай жабуусунан бери жеке өзүнүн жабуусу бар экен. Хан деген жазуусу менен биздин артыбызда турган бул үй деп ойлошуңуздар мүмкүн. Сыртына травертинден бери жасап, аябай укмуш жасаптыр. Бул бирок үй эмес, бул жерде жылкылар баккан сарай экен. Карасаңыздар, ушундай өзгөчө мамиле кылып, жылкыларды бакканда дагы укмуштуудай шарттар түзүптүр. Азыр карасаңыздар, сырты эле ушундай болуп аткандыктан, ичи кандай экен сарайдын, ичине кирип көрөлү. Ушул жакта жылкылар багылат деп айтышкан. Азыр кирип көрсөңүздөр, монда киргенде эшиктери дагы аябай калың эшиктерден койгон. Итип киргенде эле мынакей. Ушинтип жылкыны бакканга өзүнчө бүт шарттар түзүптүр. Астына цемент менен бетондорду койгон. Анан кийин ар бир жылкы үчүн минтип өзүнчө каналарды жасап коюптур. Карасаңыздар, бул жерде чөп жеген акырлары, анын ичинде мындай кенен жүргөнгө ылайыкташкан. Азыр мисалы үчүн мына жерден ачып туруп, чөптү, жемди ушул жерден салса болот экен. Бул акырларды дагы бүт талапка ылайыктап салыптыр. Чөп салганда төгүлбөй тургандай кылып. Мына ушул жерде азыр көргөзмө болгондуктан аттар токулуп, мындай байланып турат экен. Адатта бул жылкыларды ушул жерге бош эле кой берип, ушул жерде чөп жеп турат. Бул жылкылардын жанагындай байланбай, бош ары бери басып турганына дагы жакшы шарт түзөт экен. Бул жердеги аргымак азыр Искендер деген аргымак экен. Бул улакка чабылган, көптөгөн белгилүү улакчылар чаап жүргөн аргымак. Көптөрү буну көргөн болуш керек аламан улактарда. Азыр аябай жоош көрүнөт, же бизди жакшы кабыл алып атабы, унчукпай учурашып саламдашкандай болуп атат. Мына ушул жердеги сарайда көптөгөн жылкылар багылат экен. Кулун кезинен өстүргөндөр, улакка чабылган аттар, Азыр Айбек мырза, ушулар тааныштырып кете берсеңиздер. Бул жакта турган жылкыңызды эмне деп атайсыз? Өзүңүз өстүргөнсүзбү? Бул эми Кыргызстанга кулун кезинде келген экен, бирөөдөн сатып алган Али Баба, көпчүлүк эле тааныйт бул известный ат, Карадоз Гановер. Бул эле көпчүлүк жеп эле салымдарды салып, жакшы ийгиликтерге жетип жүрөт бул эле. Улакка барасыз ушулар. Улакчага бар, коңшу өлкөлөргө деле бар ойноп келип атат улактар. Акула бул быйыл жакшы результаттар берди. Бул да Казакстанда, Өзбекстанда жакшы, Бишкекте өзүбүздө да жакшы учуп калды. Буну кимдер чабат улакка? Аламановтар бар. Кыргызстанда ошо Манас Ниязов, Байыр Султанбеков дегендер чапты. Өзбекстандын баягы Руслан болгондар, Казакстандын болгондору. Жакшы. Көптөгөн балбандарды көрүптүр да. Балбандардын баары да отуп чыкты. Булчу? Бул Дакка деген атыбыз. Мурун 5-5те да ойноп жүргөн. Көкбөрүдө. Азыр Аламанда да ойноп атат. Жакшы результат. Эмнеге Датка деп койгонсуз буну? Бизге ошо Датка болуп келген да. Бул эми Искендер. Искендер бар таанылган Искендер бул. Жылдан бери коздугунан да, чоңдугунан да алдын ат салып. Эң эле мыктысы ушул окшойт анда, Мындайча айтканда баары бизге бар эле мыкты. Баарынын өзгөчөлүктөрү бар. Өзгөчөлүктөрү бар. Баары улакка жарайт. Булардын баалары канча болот? Сурашабы? Сурашат, эми бааларын айтпай эле коеюн, ар ким ар кандай айтып жүрөт. Канчага чейин сурашты? Эми сиз баары бир сатпашыңыз, сиз үчүн балким жылкынын баасы жок болушу мүмкүн. Канчага чейин сурашты, баа кылышты? Эми булар аягын айтпай эле койбойду. Айтылбайбы? Баалар айтылбай эле койду. Түшүнүктүү. Булчу? Бул хан. Хан? Торпогландын аты дейт. Характер менен жакшы аттар ошо жийик
470ке таштаган ошол өзүбүз жактан алып. 470 Lexus 470 уткансыздар ушуну. Эми ооба, эми кулун, тай, торпок башка байгелерин санаган жокпуз. Ошо Ошон үчүн хан экен да. ураган Ганоер парадады. Бул эле Өзбекстанда быйыл жакшы жыйынтыктарды өстүрүп, жаңы быйыл эми булакка салынды, бирок чыкты жакшы жыйынтык чыгарды. Бул Өзбекстанга кетип калса дагы булар ойлоп келишет. Бул хан канчасы? Бул 3 азы. 3 асы болуп калды. Торпок улакка ылайыкталган экен, бойну жоон, пас, еңгенге. Чуркаганда катуу чуркайт окшойт анда. Чуркаганда эле жакшы болгондо. Эртең аэропортто чуркады жакшы, Манас чабып жүрөт. Манас Ниязов. Манас чабып жүрөт. Böyle kalmadı. Keldiş деген бұл белгилүү улакчылар бүт эле минет экен, Кыямет, Байшеке бүт эле